Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан биз сиздер менен кадырлуу кеч программасында жолугушуп жатканыбызга абдан кубанып турган учурубуз. Мынакей бүгүн бизде мейманда Шайыр апалар болмокчу. Кайсыл айылдын сулуулары, кайсыл айылдын мыкты ырчылары деп таңданып турсаңыздар, анда Миң Булак айылынын Миң Булак Шайыр апалар тобу менен бүгүн биргеликте болмокчубуз. Анда бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Кандайсыздар апалар? Жакшы. Маанайыңыздар жакшыбы? Бүгүнкү программабызга даярбызбы? Даярбыз. Мынакей биз алгач эле программабыз башталарымдын алдында келиңиздер, анда таанышып өтөлүк, Апамдан баштайт экенбиз. Апа келиңиз анда. Менин атым Матаева Мал. Ушул колхоздо 75-жылы келин болуп келгем. Ошондо кичинекей эле келин болчумун, тырмактай. Ошон үчүн кайнатам малыш деп ат койгон. Асыр Куйбышев айылынын Малыш деген байбичесимин, даже калса Кыргызстан боюнча. Абдан жакшы. Азаматсыз. Келиңиз апа. Мен болсо Өмүралиева Майрам. Менин аты жөнүм. Мен ушул Шайыр апалар тобунун жетекчисимин. Өзүм болсо баягы мектепте да иштейм. Анан апалар жетектеп келе жатам. Ооба, абдан жакшы. Майрам эжеге дагы программанын жүрүшүндө жакшы суроолор болмокчу. Мынакей баардыгы жетекчиден көз каранды болот, Анан эжекебизден дагы сонун маалыматтарды ала алабыз. Андан кийин апам келиңиз. Мен Мускаева Айтбүбү, ушул айылдын тургуну болом. Мен Турмбекова Чумакан, ушул айылдын тургунумун. Мен Алдаярова Асыл, мен да ушул Миң Булак айылынын тургунумун. Мен Башева Насиптан, ушул Миң Булак айылынын тургуну. Абдан жакшы. Мен Талгат Жеңишбеков, ушул Шайыр апалар тобунун көркөм жетекчиси. Мынакей. Жалаң кыздар жана мен деген, жалгыз уулубуз ушул экен. Анда колубузду дүңгүрөтө кол чапабыз. Азаматсыздар, келиңиздер, анда программабыздын башталардан мурун ошо салт болуп калгандай эле программабызды бир түшүндүрүп өтөйүн сиздерге. Бизде ар кандай бөлүктөрүбүз бар. Кызыктуу учурларды эстейбиз, ырдайбыз, бийлейбиз. Андан сырткары музыкалык оюндар болот. Кыскасы бүгүнкү программабыздын шаңдуу болушуна сиздердин көз карашыңыздар аябай чоң. Ошондуктан тартынбаңыздар, Азыр ырда десек ырдап бересиздер, бийле десек бийлеп бересиздер. Кыскасы бүгүнкү программабыздын жакшы болушу мына сиздердин көз каранды болот экен. Анда кеттик, келиңиздер. Алгач эле биз ыр менен баштап алалыкчы. Анда жакшы Çıktı tozun suyayı, otursan ölüdün çayı, süretin gölüdün gölünü, süzme süvak bak ayı, süretin gölüdün gölünü, süzme süvak bak ayı. Sügün kıyan boluşumun, ömrüm gölüdey doldu, Udurlattı sokalından, kızık bir gölüm dolgunu, Udurlattı sokalından, kızık bir gölüm dolgunu. Ağarıp gümüş tavaktan, asmanda sızıp baraday, geçirgan eken gölgem, tursa çay biraz taratay, geçirgan eken gölgem, tursa çay biraz taratay. Hoppala. Азаматсыз апа, мынакей апаларыбыздын дагы жаш кезин бир артка кылчу айтып өттүңүз окшойт. Тыңай деп ушундай. Ооба, ушундай жаратылышта. Көлдүн жээги жаш кезде эстөө кандай сонун. Айтпеп апа, айтыңызчы, өзүңүздүн деги эле кесибиңиз чыгармачылыктан сырткары
Мен тигүүчү болуш деген көп жылдар. Ушул айылда тигүүчү эки бар болчу. Дом. Ошондо тигүүчү болуш иштеп жүрдүм. Азыр үйдөсүз. Азыр пенсионерме. Неберелер менен. Абдан жакшы экен. Эми биз мынакей биринчи бөлүгүбүздөн эле баштай берели алгач, бул музыкалык оюн деп аталат. Даярсыздарбы? Колдон келишинче аракет кылалы. Аракет кылабыз да. Абдан жакшы экен. Бул музыкалык оюнду киргизгенибиздин себеби дагы сиздер баягы чыгармачылык адам болгондуктан чыгармага абдан жакын келесиздер, ырлардын түрүн билесиздер, колдон келишинче ырдайсыздар. Ошондуктан бул бөлүктү дагы киргизгенибиз ошондон болду. Анда биз азыр операторубуздан дагы жардам сурайлы дагы. Азыр болгону бизге азыр музыка келет, биз табабыз. Кайсыл ыр экен? Кандай дейсиздер? Бул эми баягы жаңы ыр эмес. Азыркы замандан ыр эмес. Сиздерге ал дагы туура эмес болуп калышы мүмкүн. Бул мурунку, илгерки сиздер жакшы көргөн ырыңыздар болмокчу. Эгерде кимиңиздер көбүрөөк упай топтоп ушул ырды тапсаңыздар, аягында сиздерге эркин микрофон берилет. Анда кеттик. Ар жагынан алмалуу колхоз багынан Мынакей бир алыбай коштошкой күндү сагынам. Дап кеттикпи? Туура айтасыздар. Баягы жогоруда айткандай, сиздер чыгармачылыкты абдан жакшы көргөндүктөн мына апаларыбызды даже токтото да албай калдык. Ошондо бул ырдын темасы сагынуу, туулган жерди сагынуу экен. Азаматсыздар. Ошондо баарыңыздарга жалпы кол чабуулчу. Анда эмесе келиңиздер, эми экинчи музыкага өтөлүк. Senin elesine çalıngan. Апаңыздарга сөз жок экен. Кыскасы сиздерге жашырып деле кереги жок экен деп. Рыспаевди кадырбызбы? Сагынуу. Азаматсыздар. Муну бирокчу Рыспай Абдыкадыров аткарган азыркы учурда Зейнеп Шакеева. Зейнеп Шакеева аткарчу. Бул дагы сиздерге дагы да болсо кол чабуу болсун. Мынакей. Андан кийинки 3-чү ырыбызды тыңдайлык. Жапан куш жарташка барып конгон жок. Ой тобу, Ой тобу бирге болгон жок. Азаматсыздар. Элдигер ойто. Абдан жакшы, чындыгында баягы ойлонуп калуу да болгон жок. Бул жерден таап атканыңыздар мени абдан кубандырып жатат. Бул да болсо азыр чек эмес, дагы улантабыз. Бирок баарыңыздарга эркин микрофон берген турат окшоймун деп. Азаматсыздар, келиңиздер, анда кийинки музыканы тыңдайлы. Sen boldun benim ağayım. Barganda soğuna baldardın gördüm ulayım. Barganda sen soğuna baldardın gördüm ulayım. Ошондо бул баягы өмүргө байланыштуу болот экен. 60 Кадыров агайымдын сүрөлүү өмүр. Мен сени Sen üçün dabırday süyümdüm. Bunda yaxşı balabыз,
Талгат бизге жардамдашып өткөн окшойт. Асанкалы Керимбаев Сиз да агабыздын. музыкант да. Андан жакшы, анда келиңиздер, дагы бир ирет кол чабалы. Сиздерге терең ыраазычылык, бардыгыңыздар чындыгында телевидениеден келет дегенде абдан жакшы мыкты даярдыкта туруп турсуздар. Эч кандай сиздерге баягы алдын ала айтуу да болгон жок, баягы ошол жерден кошулуп ырдап бүгүнкү программабыз мына сонун боюнча кетип баратат. Эми калганы дагы сиздерден көз каранды. Келиңиздер эми ушул программабызды дагы отурлайлы, дагы ырдайлык. Sargaygansып үстүндөгү бар, кир чалгансып жаштыктагыча, өзгөрүүгө тура бербестен, жашоо жибине барат. Nur balkıgan yaşlık жылдары, елестетіп таңдың атқаны, жылдары сөйлеместен еш, аяйғансып, қартайғансып бара жатқан. Öpünüşsüz şanlı yaşadı, karısın hep kapmayıp katları, yürüp dağı uşul zamanda, Japjaş koydu, anneler yaşadı. Kıyarsa dağısı kırdalı, bekteni benim cırgalım, şankırdağı şayır benim, el aldığında, dürt aldığında gelip kırdalı, şankırdağı şayır benim, el aldığında, dürt aldığında gelip kırdalı, el aldığında, dürt aldığında gelip kırdalı. Ай азаматыбыз, малымдуу апама дагы кол чабуулар болсун. Апамдын ырдап атканын көрүп атып, кантип ырдабай коелуш. Ырдагыбыз келет. Менин дагы ушинтип шайыр апаларды тартып, ушу шайыр апалар менен жүргөндүктөн ырдай баштадым. Ырдадын баары жакта. Ооба, сиздерди көрүп эле ушундай формаңыздар, өзүңүздөр жап-жаш болуп себептегенде баягы көпчүлүгүбүз карыдык деп апаларыбыз үйдө отуруп алган апалар да абдан көп. Апа айтыңызчы, бул топтун кандайча мүчөсү болуп калдыңыз? Бул мүчөгө кандайча келип калдыңыз? Эми биз баягы илгери бияка келин болуп келгенден кийин колхозда иштеп жүргөндө колхоздо ушунда ыргесе болчу. Анан ошондо баягы ырдап жүргөндөн кийин ушу маданият үйүнө алып келип ушинтип ыргеселерди катыштырып турчу. Анан ошо боюнча эле ырдап, анан эми балдарыбыз чоңоюп, келин кесеп үйдө болгондон кийин үйдө отура албай колубуз урса деле шайыр апаларга келип ушинтип даярданган аябай жакшы экен, көңүлүбүз көтөрүлүп калат экен, ооруган жерибиз айыгат экен. Абышканда койду СССРдин эл артысы эме Кыргыз СССРдин эл артысын алып барып жеткирип келейин деп даярдык болгондо келип жеткирип калат. Анан бул деле кубаныч экен. Минтип көп мындай үйүбүздө болгондон кийин көрүшпөйт экенбиз. Анан шайыр апаларга чогулуп алып көрүшүп, сагынычыбыз тарап, бири-бирибизди мындай көрүп жыргап кубанып калат экенбиз. Ушунусу баарынан сонун экенбиз. Ошо көпчүлүк шайыр апаларда ошо суроо узатсам айтышат. Мени азыр абышкам артымда чыкпа десе болбой качып келдим дейт. Кээ бирөө болсо тескерисинче азыр эшикте мени күтүп отурат. Менин качан программам бүткөндөн мени алып кетет дейт да. Ошондуктан бул суроону көпчүлүк апаларыма бергим келет. Бирок бул дагы болсо жакшы нерсе. Жеткирип кой десем ошентип атпай ушу эл артысын асап өттүйм, апат келейинчи деп. Азыр жакшы деп апа.
Келиңиздер, анда дагы да болсо ырдайлык. Ушундай бир чындыгында жакшы ырдайт экенсиз. Үнүңүзгө береке. Анан Майрам эжеме суроо узаткым келип турат. Мындай ырчы апаларыбызды кайдан таап алгансыз? Эми бизде бул шайыр апалар 2019-жылы түзүлгөн бул топ. Ошондо баягы президенттин жарлыгы менен жана маданият жылы, тарых жылы деп жарыяламады эле. Ошонун алкагында түзүлүп, анан ошол бойдон эле андан кийин 20-жыл болсо баягы оор болуп кетпейби, пандемия болуп эле анан үзгүлтүккө учурап калдык да. Андан кийин мына ушул үстүбүздөгү жылы 8-мартта айыл өкмөтүндө шайыр апалардын конкурсу өткөрүлдү. Өрнөк айылы, Миңбулак айылы, анан Куйбышев айылы катышып, анан ошол жерден аябай апалар ат салышты да. Анан ошол жерден тандалды. Негизи ошол жерден апалар тандалып алынып, анан топ толугу менен түзүлдү. Анан бул апалар болсо, асыл апа болсо башынан эле ырдайт. Өзү мектепте иштеп жүрүп, азыр пенсияга чыгып кеткен. Бирок мектептен дагы ыргеселерге катышып жүрчү да, иштеп, ушул жерде турган апалардын баардыгы тең эле. Бүт эле мурда ырдап жүргөн таланттуу апалар. Анан ушул кишилерди тандап алдык. Анан толугу менен апалар 12 адам бүгүнкү күнү топтун курамында 12 апа бар. Бүт баардыгы тең таланттуу апалар. Апалар деле баягы кыйнаткан жок, өздөрүнүн эле макулдугу менен келишти. Себеби бул апалар бүт эле чыгармачыл адамдар. Ого, ырсыз тура албайбыз анан. Дегенде эле жөнөдүк. Асыл эже, өзүңүз кайсыл сабактан берчи элеңиз? Мугалим болуп эмгектенчү. Айылга келин болуп келгени 89-жылы келген. Ошондон бери Шактан Тынай орто мектебинде англис тил мугалимимин да. Эмгектенип келдим. Англисче да ырдап ийесизби?
Ырдап эми азыр ырдабай коеюн. Ырдап Ето. Анда мүмкүн чын эле программабыз баягы убактыбыз болсо сизге сөз берип өтөлүк ырдатабыз. Макул болбогонуңузга Англисче тос айтып ийген жери да бар эле. Биз чогуу Жаш keskin ооба мен ушундай мынакей эжекелериңиз, кесиптештериңиз айтып атса кантип анда мүмкүн аягында сизге каалоо тилек айтырышыбыз мүмкүн өзгөчө болсун. Абдан жакшы келиңиздер. Эми анда урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр программабыз ушунча шаңдуу болуп, жакшы маанайда өтүп атат. Эми экинчи бөлүгүбүзгө өтөлүк. Кандай дейсиздер, даярсызбы? Өтөлү. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы, буюрса аябай жакшы, маанайыбыз жакшы. Анда кеттик. Келиңиздер, эми бир артка кылчаялык. Мүмкүн жаш кезибиз болобу, же болбосо ушундай чыгармачылыкта жүргөндө бир кызыктуу учурлар көп кездешет сиздерде, билемин. Ошондуктан бирден кызыктуу учур айтабыз. Мен айтып берейин, ишкекке барып көчөдө маршрутка тосуп туруп калабыз да. Анан бир апа келди, бисмилла деп каттап атат. Маршрутканын эшиги. Экинчи бирөө ялла дейт. Үчүнчү бирөө астафырла десе, орусаларды карап туруп, я Сергей дейт. Дар үстүнүп калды ана. Ооба, чындыгында бизде ушундай баягы бир илгерки сөздөрдү да көп колдонобуз, мисалы үйгө киргенде баягы мусулман динине байланыштуу сөздөрүбүз бар экен. Бисмилла деп киришибиз керек экен, тамакты жердин алдында. Анан чындыгында булар башка өлкөлөрдүн адамдарына өн учурашы мүмкүн. Келиңиздер, эми дагы бир башыбыздан өткөн кызыктуу учурду угайлык. Мен Ого, апам даяр. жаш кезибизде үйлөнгөн бир балалуу кезибизде ошо клубка концерт, оюндар така келип турчу да. Анан кайнатам, кайненемдер карган кишилер болчу. Анан кийин кайным бар, экинчи классты окуйт. Анан мынтип оюнга барып келейин дейт. Анан сен оюнга барсаң, апамды айт, мени балдар тебелеп кетет, сабайт, жеңим да барсын. Антпесе мен урушат, балдар уруп мени көрбөй калам. Көргөзбөй коюшат деп айт дедим. Анан папам байкуш раматтылык мени жаман көрөт деп ойлоду го. Анан алдыңа кетейин, тиги болбой ыйлап атпайбы? Ошону эптеп алып барып кел, биздин төшөгүбүздү салып, тамагыбызды берип кой эле, барсаңар эле болду дейт. Берки чоңураак 9 ай болуп калган, кызым аны алып калды. Анан экөөбүз чайын берип, тамагын берип, төшөктөрдү салып берип коюп, жетелешкен бойдон, чуркаган бойдон клубка чуркап коюбуз. Анан оюн бүткөндө анда урушат, талашты деле билбейбиз. Жолдошум тиги ушу 50 канча жыл азыр дагы рульда шопур болуп иштейт. Анан ал эмеге кетет, рейске кетет. Анан келгенде урушат экен, ал мындайды билбейбиз. Аяктап калганда келет ал. Келдиңер беле дейт. Анын машинесине түшүп алып эле жыргап эле келебиз. Эмнеге келдиң? Азыр келип ошо урушат. Туура айтасыз, мурунку заман деген бардыгы эл деген ошо клубка оюнга барганга ашык болчу да. Азыр деген тиги апамдарды ошо алдап коюп өтөбүз. Ошол кездеги караңызчы, ошо келиндердин ыймандуулугуна жетет. Азыркы заманда мен да өзүм келинмин, бирок баягы биз деле ыймандуу болгонго аракет кылабыз, бирок көп учурда ийменүү деген нерсе дагы бизде кичине алысыраак болуп калышы мүмкүн. Мойнубузга алабыз. Абдан жакшы экен, апа, келиңиз, анда сизге да бир кол чабуу болсун. Ыймандуу кемпир болуп турасыз. Ооба. Дагы бир кызыктуу учурга өтпөйлүкпү? Эми мен мугалим болуп иштейм, анан ошондуктан мектеп турмушунда көп эле кызыктуу окуялар болот да. Биз балдар менен иштешебиз, анан өзүбүздүн башыбыздан деле көптөгөн кызыктуу окуялар өтөт да. Анан ошонун бирөөсүнөн айтып берип коеюнчу. Мен өзүм мектепке жакын эле жашайм. Анан эртең менен окутчумун да, ошол анан эртең сменада анан тура калсам эле 8ге ушуну аз эле калыптыр. Анан шашып эле тура калып эле кийине калып эле кыш мезгили болчу. Пальтоомду үстүмө кийип алып эле мектепке чуркап эле класска кирдим. Пальтону чечип коюп эле баягы сабагымды жанталашып өтүп, 1-саат математика болчу. Доскага жазып түшүндүрүп, баардыгын түшүндүрүп эле анан эле эми доскадан жазгыла балдар деп коюп эле туруп калдым да. Туруп калсам эле окуучулар мени карап коюп аткан. Өзүм бирок байкаган эмесмин. Көрсө баягы көйнөгүмдү тескери кийип алыптырмын да. Анан көрсө баягы балдар билиптир да. Анан эле өзүм мынтип карай калып сезе калдым. Сезип эле класстан чуркап чыгып эле анан эле үйгө бардым.
оңдоп ана кийинип келбедимби? Шашкандагы нерсе. Ооба, шашкандагы нерсе экен да. Ошол учурдагы балдардын ыймандуулугун караңыз, болгону багы айтпастан эжеге акырын гана. Азыр болсо эмне кылат? Азыр болсо шылдың гана. Ооба, да телефонго ыймандуу да. Телефонго тартат. Азыр телефонго тартат дагы мынакей азыркы сайттардын Ошо бирине саматалык чыгат. ыйкымакта эже көнөм тескерип коет. Ама окуучулар менен деле кызыктуу да. Анан баягы мен өзүм баштапчы класска сабак берем. Анан бир күн эле баягы сабак өтүп атсам эле артта отурган кыздар эле эже суу агып келатат дейт. Анан эле ай эмне суу деп эле анан артка барсам эле ошо артта отурган бир жоош окуучум бар болчу. Эшикке чыгам деп айта албай эле баягы кой берип коюптур. Анан эле ай бул суу эмес, бул жамгыр жааган турбайбы, тамчы тамптыр. Тиги крышадан тамчы тамга турбайбы деп эле анан эле балдарды алаксытып эле анан акырын окуучумду сыртка алып чыгып эле анан сумкасын алып эле анан баланы үйүнө кетирип жибердим да. Анан ошойдон бала кетти, анан баягы класстагылар билбей калды да, балдарды алаксытып эле. Суу боюнча калып калды. Анткесинен кийин анан баягы баланы шылдыңдашат, ошондой болмок да. Абай, мынакей чын эле ушундай бир кызыктуу учурлар болот. Бул дагы сиздер үчүн бир өтө чоң учур болот. Анткени мына ушул убакта эстеп алдыңыздар, бир күлүп алдыңыздар деген бул бөлүктүн түзүлүшү дагы мына ошол себептен келип чыккан. Келиңиздер эми кайра эле ырдайлык. Ayıldın çeti saray, kızıka toy gösterdi. Uyucu yeni çoğulur, ak çölmek yolu taşlamay. Ak çölmek yolu taşlamay. Akılday bulgun çürümün, hazır dile estep yürümün. Kapıstan seni görgümdü, yürüp bütüşçüle cürümün. Yürüp bütüşçü, yürüp kavuşu cürümün. Sırtından ay yapakçımın, sırım dile içke kaçımın. Yeşilgen yoluk diyende, içkini yeleceğiz çumun. İçkini kıykırını yeleceğiz çumun. Ökündüm var ökündüm, aytpagan ayla büyüdüm. Hazırda jürömüş gülüm, al gezegiz kay düşkündüm. Al gezegizge düşkündüm. Al gezegizge, oşol gezegizge düşkündüm. Жаштык кезде эстебейжем. Жумакан апамды көрүп отуруп ошо мен суроо бергим келип атат. Апа канчада жашыңызды айтыңызчы. Же бул сырбы? Азыр эми 70ке чыгып калдым. Азаматсыз апа. Анан ушундай мукамүндүү келиңиз, эми сиз дагы топко кандайча келип калдыңыз? Топко ушу мен дагы ушу жердин эле кызымын, ушу жерге эле турмушка чыккам. Анан ушу жаш кезибизден эле 86-жылдан бери ыргесиге катышып жүрчүмүн. Ошо бала чакалуу болсок дагы ыргесиге катышып эле эчтекесинен калбай жүрдүм. Менин жолдошум аябай ак жүз киши, мени эчтекеден калтырбай, өзү бийчи. Эчтекеден калтырбай жиберип турчу. Анан бийсе алып келип кетет азыр күндө. Азыр дагы алып келип кетип турат. Бутуң ооруйт деп аяп
Каяка барса байыр, көлгө барса көлгө бар, чөлгө барса чөлгө бар, каякта жүрсө жүрө бер, иши кылып, сен менин маңдайымда, бала бакырасың маңдайында жүрсөң болду дейт. Азаматсыз. Мынакей атабыз эле болуп калыш керек, атабызга дагы ушул программадан пайдаланып айтып кетеличи, терең ыраазычылык билдиреличи, Жумакан апанын буторучу. Апаталарыбыз дагы аз. Доорбай калды. Абдан жакшы экен. Үйдөгүлөрдүн ошондо сизге колдоосу абдан жакшы экен. Жакшы, анда дагы да болсо урдайлык. Сайраган булбул белинде, көрүнүп көзгө илинде, жаш кезин өтүп турбайбы, жадырап жайнап илинде, жадырап жайнап илинде. Жайлоонун салкын кечинде, жайнаган булбул белинде, кезегиң өтүп турбайбы, эчтеке кылып сезилбей, эчтеке кылып сезилбей. Sevgiler menен alışır, kozoylor menен жарышır, жүргөм düştü sanama, жүрөгүм менен сайышır, жүрөгүm менен сайышır. Çekedey bolup karalı, çıkmaysın benim sanamda, çaçımda olmasa da, karaytmayın beni zamana, karaytmayın beni zamana. Çaçımda olmasa da, karaytmayın beni zamana, karaytmayın beni zamana. Бүгүн ушул программабыз жүрүп атканда мен абдан ойлонуп жатам. Бүгүн сиздер ушундай бир жаш кезде эстете турган, кайра эми бул сүйүү деген жакшы нерсе экен да. Сүйүүгө кайра кайрылып атабыз, ушундай бир жакшы теманы тандап алыптырсыздар. Ар бириңиздердин маанайыңыздар бүгүн чындыгында биздин аркабыздан деп айтайын, мүмкүн биз менен болбойбу бүгүн ушундай чоңуштар көтөрүлүп жатат. Абдан жакшы. Мынакей азыр Майрам эжемди ырдатуунун алдында мен Майрам эжеге суроо бергим келип атат. Эже айтыңызчы, мындай формаңыздар дагы аябай бир көздү уялтып, бир сонун форма экен. Ушу формаларыңыз жөнүндө да айтып өтүңүзчү. Эми бул топ түзүлгөндөн кийин бизде ушул форма маселеси ойлондурду да чындыгында. Ушу форма болсо болот эле деп анан биз кайрылууларды жөнөттүк. Баягы айылдагы аттуу баштууларга кайрылуу жөнөттүк. Анан ошонун ичинен өзүбүздүн айылдын эле тургуну бир жигитибиз бар, бизнесмен. Бишкекте турат экен. Ошол жигит биздин размерлерибизди алып, анан ушул формаларды бизге тиктирип берди да. Урмат Борбодоев. Урмат бизнесмен, Бишкекте турат. Биздин өзүбүздүн эле кулунубуз да. Ошол жигит ушул баарыбыздын тең размерибизди алып, анан биздин уюштуруучу бар, Назгүл. Өзү Бишкекке барып, анан тиктиртип, анан алып келип берди. Ушул эфирден дагы пайдаланып, биз ошол өзүбүздүн кулунубузга терең ыраазычылык билдиребиз апалардын атынан. Узун өмүр каалайбыз. Узун өмүр каалайбыз. Иштеринде ийгилиги болсун, баланын дагы ушу элдин керегине жараган ушундай бир намыскөй, ушундай уулдардан болуп жүрө берсин. Алдына койгон максаттардын баардыгы тең ишке ашсын. Андан кийин дагы апалардын көптөгөн алдыда да жакшы ой тилектерибиз бар, жакшы пландарыбыз бар. Өзүбүз дагы формаларды баягы тиктирели деп атабыз. Анан дагы спонсорлордон дагы издештирип атабыз да бүгүнкү күнү. Чындыгында баягы форма маселеси аябай ойлондурат экен. Канчалык кийип турган формаң жакшы болсо,
бул Шайыр апалардын көркү экен да, көркү болот. Анан ушул анан элечектерибизге болсо өзүбүз заказ берип алдырдык, окшоштуруп, саймаларында окшоштуруп, анан ошол чигит бизге форманы берди. Абдан жакшы экен. Мынакей Бакыт акеге да бир жакшы каалоо тилек менен келиңиз, анда бир жагымдуу чыгармаңыздарына өтөлүк э. Чыныгы жүздөр менен, чыры жок сөздөр менен, жаркырап күлүп турган, жайнаган көздөр менен, жолукса кандай жакшы, жолукса кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен, эң жакшы тилек менен, кучактап бекем кызым, кубаттуу билек менен, көрүштөн кандай жакшы, көрүшкөн кандай жакшы, көрүшкөн кандай жакшы. Амандык болсун дешип, бөксөлөр толсун дешип, байырлап башыбызга бакыт өлөт колсун дешип, бар болсо кандай жакшы, бар болсо кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы. Өйдөдө өмөк болуп, ылдыйда жөлөк болуп, туугандар жай турмушта жакшылык себеп болуп, жолукса кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолукса кандай жакшы, жолукса кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Азаматсыз көрсө бул топ эмне мынча ырчы десе жетекчиси, мыктырдай турган. Азаматсыз абдан жакшы экен. Мынакей башында жаш кезге кайрылдык, сүйүүгө кайрылдык, мына эми аягында жолугуп отурабыз э. Кел эми мынакей сиздердин алдың жаныңыздарда дагы бир мүчөңүздөр деп да айтсак болот э. Талгат жаш болсо дагы мынакей сиздердин чыгармачылыгыңыздарды колдоп, кайсыл жерден болбосун ооруңуздарды жерден алып жардам көрсөтүп аткан Талгатка суроо бергим келип атат э. Талгат, айтсаң, апалар менен иштешүү сен үчүн кандай болот эт? Апалар менен иштешүү негизинен бул апаларыбыз баардыгы тең ырдайт. Аккордеонго ээрчип ырдап кете алат. Ошон үчүн мен үчүн иштешүү аябай жеңил болду. Анан быйыл ошо окууну бүтүп келип, анан жаңы баштап атабыз. Буюрса эч кандай кыйынчылык болгон жок. Ошо баардыгы таланттуу апалар. Абдан жакшы экен. Өзүң тууралуу айтөчү. Кайсыл окууну бүттүң? Деги эле кесибиң эмне? Өзүм тууралуу айтсам, Бүйүсара Бейшеналиев атындагы Маданият жана искусство университетин бүттүм. Ошо быйыл адистигим, оркестр дирижерлугун бүткөм. Аспап, ушул аккордеон аспап жагын бүткөм. Ошол негизинен эле бул топ башчысы өзүмдүн апам болот. Башынан 2019-жылы уюшулуп башталган деп эметип атпайбы. Ошондо эле баягы ойлорубуз бар болчу. Буюрса бүтүп келип, Талгат бүтүп жүрдүк. Буюрса келип атабыз. Бүтүп жүрбөдүккө Талгатка болчубуз. Ошондон шакирт өтөт деген сөз дагы бекеринен эмес экен. Андан сырткары мынакей ушундай апаңызды дагы колдон алып, жеңилин жерден алып атканыңызга терең ыраазычылык. Мына баягы биз көпчүлүк Шайыр апалардын арасындагы музыканттар өздөрүнүн айылындагы эле катардагы агалар болот. Анан ушундай бир сиздерде азыр мына жаштар азыр өсүп келип жатпайбы? Жаштарда көп баягы эмелер бар.
идеялар бар десек болот, ошондуктан Талгатка дагы чындыгында терең ыраазычылык айтып, терең бир жакшы кол чаап койсок болот. Өмүрүнө береке берсин. Анда ушул Талгаттын ыры менен бир жыйынтыктайлыкчы. Isık gül sağa varım Rızkat olsa canan Oylogum emesi kendime Oşonda seni tabam de Oylogum emesi kendime Oşonda seni tabam de Oşonda sağa canan Dartına daban et albay Damaylar cürsüce talbay Ömrünün barkın güçlüydü Özünden duram get albay Caş onun barkın güçlüydü Canımda duram get albay Özünden duram get albay Bugünkü tolgan geçimdi Bugünü kayda getirdi Gül okşaş erken boşemida Gülünden üstün geçirgin Gül okşaş erken boşemida Gülünden üstün geçirgin ay Gün ölüp olsan geçirgin Gül kayır erken boşemida Gülünden üstün geçirgin ay Gün ölüp olsan geçirgin Азаматсың. Талгат, сага чоң рахмат. Мынакей апалар, сиздер ар бириңиздердин үй бүлөлүк бакыт каалайм барыңыздарга. Чыгармачылыгыңыздар ар дайым алдыда болсун. Чыгармачылык ийгилик. Мынакей биздин дагы убакыт саат өз коңгуроосун кагып, сиздер менен таң аткача ырдайын деп ойлоп атам. Ырдап ушундай сиздер менен отурган мага абдан жакты. Бирок тилекке каршы ар бир нерсенин баш аягы болот экен. Анан келиңиздер, анда биз жогоруда айтып өттүк элеки, сиздерге баягы эркин микрофон берем депчи. Анан бул жерден улуулашып эле, улуу апама, берейин деп турам, баарыбыз эле колдойбуз. Анан жетекчи Майрам эжеге берелик. Рахмат. Ушу алып келип бизди дагы ушу эфирге чыгарып аткан сиздерге дагы рахмат, ыраазычылык. Ден соолугуңар чың болуп, өмүрүңөр узун болуп, чыгармачылыгыңар ийгиликтүү болсун. Ар дайым жакшылыктын үстүндө жүрө койгула, аманчылык болсун, топко дагы кааларым ден соолук. Баары кемибей ушу тобубуз менен аман бололу, балабызга өмүр, ден соолук, анан бакыт каалайм. Үй бүлөмө дагы жанагы абышкама рахмат, анан нарында жашаган балам бакыт, балама анан келиниме, неберелериме салам жолдойм ушуларга. Келиңиз эми Майрам эже. Эми биз дагы биринчи жолу, чындыгында бул жердеги апалар биринчи жолу эфирге чыгып атабыз. Биздин тушоо кесибиз деп койсок да болот, топтун. Анан апаларга дагы мен ден соолук каалайм. Үйдүн көркү болуп, балпайган ушундай байбиче болуп, ак элечеңиздер башыңыздардан түшпөй, балдарыңыздардын урмат сыйында жүрүңүздөр. Анан сиздердин эмгек жамаатына, ушу телевидениеге, Нарын телевидениесинин эмгек жамаатына дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Келип бизди ушинтип тартып эфирге чыгарып турганыңыздарга чоң рахмат. Ишиңерде ийгилик болсун. Ар дайым ушундай элдин сүймөнчүлүгү болуп, ушундай шайыр апаларды тартып аман болуңуздар. Анан эли журтубузга дагы, айылыбыздын элине дагы ынтымак каалайбыз, ырыскы каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Дүйнөдө ар дайым жакшылык болсун.
сіздерге да терең ыраазычылык. Мынакей ушундай бир жакшы каалоо тилек менен бүгүнкү программабыздагы өз максатына жетти деген ишеничтебиз. Анда кийинки берүүлөрүбүздө биз сиздер менен амандашканча саламатта болуңуздар. Thank you.